Ассаламу алейкум, урматтуу жалпы мекендештер. Урматтуу достор, мына ушул Жумагүл кызыбыз туулганда порок сердца болуп туулган экен. Адамдын бир эле жери ооруса дагы мейли, бирок бул кызыбыздын бир ооруганда 4 оорусу бар экен. Жүрөгүндө тешиги бар экен. Көздөрү дагы көрбөйт экен да. Анан эки кулагы да укпайт экен, тешиги экен. Анан таңдайы дагы жок экен. Таңдайын операция кылыш үчүн биринчи жүрөктү операция кылыш керек экен да. Бул атайын Кыргызстандан Москвага алып келип, биринчисинде кайсы жерде операция кылгансыздар? Ошо Бакуледе операция кылганбыз. Операция кылган. Ошол эле больницага кайра жөнөттү. Морозовский больницага бардык. Ал жактан биз эчтеке кыла албайбыз. Ошол биринчи операция канча кылдыңыздар? Бакуледа 350 миң операция. Урматтуу достор, 350 миң сом операцияга төлөптүр, бирок аны дагы элдерден карыз алып, ал карыздан дагы кутур эле экен. Эми азыр жүрөгүн операция кылган, жүрөгүнүн өзүнү операция кылыш үчүн почти 800 миң акча керек экен да. Жүрөгүнүн операция кылыш үчүн, ал көзүн эмес, кулагын эмес, таңдайын эмес, болгон жүрөгүнө. Кимдеги мына ушул тасманы көрүп жаткан болсо, мүмкүн болушунча жардам бериңиздер. Эжекебиз калганын түшүндүрүп берет. Анда видеону толук көрүңүздөр. Менин кызым Касымова Жумагүл 2017 жылы ушу Москвада төрөгөнмүн. Ошол төрөлгөндө эле порок сердца болуп төрөлдү кызымчы. Анан биринчи операциясын ошол Москвада Бакулевада өткөрдүк. Биринчи операциясында ошол 350 миң операцияны өзүнө төккөнбүз. Андан сырткары дары-дармектер менен 500 миң болуп, ошол карыз ошондо деле карыз алып тууганыртан чогулганбыз. Ошол карыздан дагы деле кутулуп бүтө элекпиз. Анан Кыргызстанга алып барып, Кыргызстандан аябай эме текшерип көрүп атышты, бирок качан бала кыйналып же өзүн жоготуп же көгөрүп калганда алып келесиңер деп айткандан бул жака алып келип текшертели деп алып келдик. Бул жака алып келсек, биз негизи бул жака таңдайын операция кылдыралы дегенбиз. Кызымдын таңдайы жок. Эки кулагындагы операция болушу мүмкүн деп атат. Еще көзүнө дагы направление беребиз деди. Бирок таңдайын операция кылуу үчүн жүрөгүн операция кылмайынча таңдайын операцияга албайбыз дейт. Бирок биздин кайрылганыбыздын себеби ушул жүрөгүнө 732 миң 850 сумма сурап атат. Ал сумма биз үчүн аябай азыр оор болуп атат. Мен сиздерге кайрылганымдын себеби ошол. Эгер мүмкүн болсо жардам бериңиздерди суранам. Ушул тасманы көрүп жаткан ар бир мусулман элинен суранабыз, мүмкүн болсо колуңуздан келишинче жардам бериңиздер. Ким канча жерде, балким